Рахмат, ассаламу алейкум, урматтуу кесиптештер. Бул дагы бир кыскача айтып кетейин. Жанагы карапайым адамдар үй салганда билесиздер, дегенде жана проект буйрутма бериш керек, тапшырык бериш керек. Ошо мезгилде бир кабаттуу үйлөрдүн типтүү долбоорлору сунушталат экен. Бирок эки кабатка келгенде мындай тандоо аз экен да, же такыр жок деп коет экен, же жеке компанияларга барып, проект институттарга барып, ошол жактан чийдирип келгиле деп айтылат экен да. Ушундай адамдардын кайгысынан кийин ушул долбоорду даярдадык. Анан өткөндө колдоп бергенсиздер чоң рахмат. Анан өкмөттүн дагы сунушун эске алдык. Башка бир да жазуу түрүндө эчтеке келген жок. Бирок эмнегедир муну биздин эксперттер комитеттин атынан акыркы редакция деп коюптур. Ушул акыркы редакция эмес, депутат Кадырбековдун сунушу деген колдоп берсеңиздер. Эмне себептен дегенде, биздин мына эксперттерибиз типтүү долбоор дегенди алып коюшуптур да. Түшүндүрмөсүндө бул жакта андай түшүнүк жок деп атат. Эми биз эми буларга ишенип, документтерге ишенип атсак, кандай жок? Мына мен таап келдим, ал түшүнүк бар экен. Понятийный аппараттачы. Карасаңыздар, ошон үчүн ушул 3-чү депутат Кадырбектин сунушу деген вариантты колдоп берсеңиздер, мен азыр окуп коеюн. Жекече турак үй куруу төмөнкү документтер негизинде жүзөгө ашырылат. Жер участогунун укук белгилөөчү жана укукту ырастоочу документтердин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө тарабынан белгиленген тартипте архитектура курулуш иши чөйрөсүнө саясат иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашылган жекече турак үйдүн долбоор сметалык документтердин экспертизасынын оң корутундусун кородогу участокто бир кабаттуу жана эки кабаттуу жекече турак үй куруу типтүү долбоорлорго ошондой эле кайра колдоону долбоорлорго ылайык тургузулушу мүмкүн. Бир кабаттуу жана эки кабаттуу жеке турак үйүнүн типтүү долбоорлору ошондой эле кайра колдоону долбоорлору Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин тарабынан белгиленген тартипте архитектура курулуш иши чөйрөсүндөгү саясат иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилет. Урматтуу коллегалар, ушуну колдоп койсоңуздар, сиздерден суранчы. Рахмат, Нуржит Кадырбекович. Биз кошумча катары Госстройдун өкүлүн да чакырганбыз. Урматтуу кесиптештер, сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Суроо жок болсо, анда Улукбек Зулпугарович, сөз сизде. Негизи жөнөкөйлөштүрүү керек. Жарандар ушул проекттин эсебинен дагы курулуш агенттигинин эшигин сагалап кыйналбаш керек. Бирок биз акыркы убактагы жер тирөөлөрдүн байма-бай болуп жатканын эске алышыбыз керек. Ушул жер тирөөгө туруктуулугу кандай болот деген суроого ушул мыйзамда жооп барбы, жокпу? Анын сапатын ким карайт? Өзүм куруп атам деп эле биз каалагандай үйдү кура беребизби? Ушул суроолор бар да. Демилгечилерге. Эгерде мурда бул өзгөртүү да, эгерде мурундагы ушундай талап жок болсо, может ушул талапты киргизүү керекпи? Себеби биз жогорку кеңеште карап, министрлер кабинетине тапшырма берген элек. Турцияда болгон зилзаланы эске алып, атайын комиссия кайра түзүлүп, ушул Кыргызстандагы курулуштарды ушул жер тирөөгө туруктуулугун кайра текшерип чыгуу боюнча комиссияны түзүү боюнча сунушту бергенбиз. Бүгүнкү чейин жооп жок. Комиссия түзүлгөн дагы жок. Өзүбүз дагы ушундай мыйзамдарда ошол жагын карап кетсек жакшы болот эле. Урматтуу Улукбек Зулпугарович, абдан маанилүү суроо бердиңиз. Дал ушул максатта ушул өзгөртүүнү киргизип атабыз да. Эмне себептен дегенде, типтүү долбоорлор болсо, мисалы архитектура мекемесинен барат дагы ошону алып ошонун негизинде кура берет. Анан жок эле мынча долларга барып жеке компаниялардан сыздырып кел десе, адамдар барат экен да билгендей куруп коет экен. Мына өткөндө тиешелүү мекеменин төрагасынын орун басары отурат, ал киши дагы айткан, азыр мыйзамсыз курулуштар аябай көп деп. Качан сатканга келгенде гана ошолордун документтерин сураштырат экен, сатпай турган болсо ошондой жашап жүрө берет экен. Ошон үчүн типтүү деген мына түшүнүгү турат. Типтүү долбоор белгиленген тартипте ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген жана ар кандай арналыштагы бир типтеги объекттерди курууда көп жолу колдонууга каралган долбоорлук документтер. Эгер ушу типтүү долбоор деген киргизе турган болсок, даяр болсо, биринчиден арзаныраак болот, адамдар ошону алып колдоно берет.
Андан кийин бул болсо карасаңыз белгиленген тартипти кыйгарым орган тарабынан бекитилген дейт. Демек бул каралган, бардык жагынан ченелген, баягы текшерилген бир долбоор болот да. Ошон үчүн абдан маанилүү суроо бердиңиз, чоң рахмат. Курулуш агенттигинин өкүлдөрү жооп берсе, ошол типтүү долбоордо ушул талаптар барбы? Типтүү долбоорду даярдап берүүгө эмне тоскоолдук болуп жатат? Улукбек Зултач, Иманахын уулу Талантбек, Мам курулуштун директорунун орун басары. Сиз айтып кеткендей, бул жеке турак жай үйлөр боюнча негизи мыйзамда көрсөтүлгөндөй, ким сала турган болсо, ошол жердин ээси өзү жоопкерчиликтүү деп жазылганда, эми ал эми жанакы көп кабаттуулугу же элдер көп кире турган нежилой помещение деп коебуз, ошолорго гана көзөмөл жүргүзөт. Индивидуальный үйлөр боюнча, жеке турак жай үйлөр боюнча 300 квадратка чейин экспертизасы жок, долбоорлошулган проекттин негизинде гана курулат. Ал эми 300 квадраттан өйдө көтөрүлүп, 3 этаждан өйдө көтөрүлө турган болсо, кортунду экспертизаны алып туруп, анан ошол жерден курулуш иштерин улантылат. Сапаттуулугу боюнча архитектура курулуш көзөмөл башкармалыгы үйдүн долбоорго шайкештиги келгендиги боюнча көзөмөл жүргүзүп, бирок дагы бир жолу айтып коюшум керек, индивидуальный үйлөр эксплуатациядан өтпөйт. Мыйзам боюнча өтпөйт. Алар баягы үйдү, жеке турак жай үйдү кургандыгы боюнча билдирүү жасайт. Ошо билдирүүнүн негизинде тиешелүү органдар подтверждение берет. Ошонун негизинде госрегистрге барып регистрация кылат. Мен суроомо жооп алган жокмун да, ушул маселени биз мына сунушталып аткан типтүү долбоорлордо ошол талаптардын бардыгы киргизилеби деген суроону бердим. Барбы, жокпу? Бар. Курулуш агенттигинде ошондой долбоорлор бүт ушунун бардыгын камтып даярдалабы? Себеби жеке куруучу ошол долбоордун негизинде үйдү курганда ошол нормаларга ылайык куруш керек да. Бул долбоорлор Улукбек Зултач буга чейин эле болуп келген, бирок Нуржигит Кадырбекович ушу долбоорлорго жана эки этаж курганда, надстройка курганда гана кайра ошо кымбат болуп атат, кайра долбоорду үстүнөн чийгенде убарачылык болуп атат деп ошонун типовой проектиге кирип атат да. Демек, мамлекеттик курулуш агенттиги даярдаган типтүү долбоор, элдерге сунушталган типтүү долбоордо бардык ушул коопсуздук эсепке алынган, туурабы, ошондойбу? Туура. Эгер бардыгы эске алынса, да жакшы экен, ошондой болсун да эми. Бул мыйзам долбооруна силер каршы эмессиңерби ушул өзгөртүүгө? Баягы биринчи окууда биз такташып алдык, эми мен аны Нуржигит Кадырбекович менен такташып алдык. Азыр каршылыгыбыз жок. Рахмат. Рахмат, Улукбек Зулпугарович. Урматтуу кесиптештер, анда башка суроо жок болсо, айтылган сунуштар менен отдел эске алыңыздар. Кадырбековичтин сунушун. Урматтуу депутаттар, корутундуу долбоорун добушка коюп, добуш бериңиздер. Макул, каршы, калыс, бир добуштан кабыл алынды. Рахмат.